Дарыгерлер сот алдында жооп бериш керек. Ош шаарынын тургуну наристеси Даун синдром оорусу менен төрөлүп калуусунда дарыгерлерге доомат коюуда. Анда кош бойлуу кезинде балада оору болушу мүмкүн деген божомолдуу маалымат айтылган эмес. Мындан улам Айсылуу Жапар кызы ак халатчандар менен соттошуп жатат. Ош шаарынын тургуну Айсылуу Жапар кызы дарыгерлерге нааразы болуп, ак халатчандарды сотко берген. Айтымында мындан 11 ай мурун наристеси Даун синдром оорусу менен төрөлгөн. Аталган дарт менен төрөлүүсүндө ал дарыгерлерди күнөөлөөдү. Айтсак, буга чейин кош бойлуу кезинде ак халатчандар толук текшерүүгө албай, кайдыгер мамиле жасаган дейт. Ар бир адам дарыгерге кайрылса, пациент болсо, пациентке кандай диагноз болсо, эмне болсо, кандай анализ тапшырды, ошонун баарын айтыш зарыл. Мен билишим керек. Мен пациент болгонмун ошол клиникага. Частный клиника Вера Арымкуловой Эры и Масалиевой Гульшан. Булар мага зарыл айтыш керек. Объяснительный жазып атпайбы Масалиева Гульшан. Я не должна говорить. Мен айтышым мүмкүн эмес. Дарыгер айтыш керек. Это как это так? А мен не УЗИ барып атам? Мен не акчаны төлөп атам? Частный клиникага барып атам? Мени жакшы караш керек турабы? Ошон үчүн барып атпаймынбы акча төлөп ошол клиникага? Ал эми наристе төрөлгөндөн кийин ага Даун синдром оорусу болушу мүмкүн деген диагноз коюшкан. Арыздануучу белгилегендей төрөлгөнгө чейин оору болушу мүмкүн деген болжол айтылышы керек болчу. Мындан улам даттануучу ак халатчандарды материалдык чыгым төлөп берүүсү керек деген негиз менен Ош шаардык сотуна арызданган. Уже көп нерсени өттүм. Азыр 11 ай болду баламачы. Ошол докторлор, дарыгерлер качышып жүрөт да. Значит, прокуратура, Ош шаардык прокуратура менен кылмыш иш козголду. 152 статья менен неправильное оказание медицинских услуг, платных медицинских услуг деген, некачественное оказание платных медицинских услуг статья бар. Анан мен буларды сотко бердим, возмещение морального вреда, потому что ребенка постоянно нужно лечить, да, дарыгерлер ар дайым барыш керек. Азыр дагы больницада турабыз, массажга барыш керек, логопедка барыш керек, бул баланы абацентрге барыш керек, витамин бериш керек. Ар дайым дарыгерге барыш керек ошондой балдардычы. Арызданган Айсылуу Жапар кызы бул ишке Вера жана Калмаматов жеке менчик клиникалары күнөөлүү экенин айтып жатат. Бул айыптоонун негизинде аталган Вера клиникасына маалымат алуу максатында барганыбызда клиника убактылуу иштебей жатканына күбө болдук. Мындан сырткары жеке менчик Калмаматов клиникасына УЗИге түшкөнүн айткан. Мындан улам Калмаматов атындагы клиникага да кайрылдык. Бирок аталган медициналык мекеменин башкы дарыгери бул иште айыптоону өз мойнуларына алган жок. Себеби кайрылганда ага синдром Даун оорусу болушу мүмкүн деп түшүндүрүшкөн. Бирок так ушул оору деп диагноз чыгарып беришкен эмес. Эми бул жерде ал кош бойлуу менин өзүмө кайрылган жок. Себеби биздин өзүбүздүн клиниканын ультразвук кабинетибиз бар. Ошол жерге келип ультразвук кабинетине кайрылган. 12 жумалыгында кайрылган. Ал жерде биздин Масалиева Гульшанай деген врачыбыз көрүп, ошол жерден хромосомный патологияны исключение кылыш, жок кылыш керек. Анын үчүн сен өзүң көзөмөлдө турган врачыңа барып, досконально изилдөөдөн өт деп кеңешин берген. Себеби дегенде бизде УЗИден изилдөө өткөн маалында УЗИде иштеген врач эч кандай кеңешин бере албайт. Ал бир гана өзүнүн изилдегенин гана корутундусун чыгарып берет. Ал жерде корутундусун чыгарып берген. Далилдеш керек деген. Далилдеш керек. Бул оору барбы, жокпу? Бирок аны көзөмөлдө турган дарыгери өзү далилдеш керек болчу. Бул жерде бизде иштеген дарыгердин, ультраүн менен изилдеген дарыгердин эч кандай күнөөсү жок бул жерде. Маалыматка таянсак, Даун синдромунда жөнөкөй адамдын хромосомасы 46 болсо, аларда 47 болуп төрөлөт. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоонун статистикасына кайрылсак, бул оору боюнча дүйнөдө жылына ар бир 700-800 наристе Даун синдрому менен төрөлөт. Бактыгүл Мираделова, Адлет Нышанбаев, Ажы Акбар Акжол уулу, Нур Ньюс.